Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, сиздерди дагы бир жолу Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборуна кош келиңиздер деметчимин. Мен бул Пикош жөнүндө айткандын алдында мен сиздер менен уже сүйлөшкөнбүз окшойбуз. Мен сиздерге дагы айтып бергем. Дагы бир сыйра токтоп кетсем, бизнестин бир өнүгүүсүнүн мисалын берип. Бул бизнес менин досума караштуу. Аялы экөө 2013-жылы бизнести кылайлы деп ойлонуп атканда, аял айтат, мен торт жакшы жасайм. Ошо торт эле сатпайлыбы деп туруп, алар бизнести башташат. Бир күнү 12 даанга чейин сатышат. Анан кийин базарда көбүнчө. 2016-жылы уже алар бизнеси чоңоюп, квартирасын сатып, жер үй алышып, ошол жерде уже домашний кондитер деп уже кыргыз патент аркылуу такталган бренд коюшат. 2020-жылы ковид менен байланыштуу бардык сатуулар алар көбүнчө магазиндерге, өздөрүнүн дагы арендага болгон магазиндерде бардык сатуулар уже интернет аркылуу сатылат. Урматтуу катышуучулар, микрофонуңуздарды унутпаңыздар, өчүргөн. Инстаграм аркылуу аябай жакшы сатып жүрүшкөн. Эми сиздин көңүлүңүздү бурган жерим 2013-жылдан 20-жылга чейин 7 жыл өтүп атат. Биз ойлойбуз, ушу биз менен биргеликте иштегенде алар ушул мөөнөттү кыскартса болот эле. То есть бул 3-4 жылдын ичинде эле тез ылдамдыкта өнүксө болот эле деп ойлойбуз. Ошол максат менен бизде азыр Пик борбору ачылган. Бишкекте Пик Бишкек февралда 20-жылы, ал эми Ошто 21-жылдын январында ачылган. Дагы айтып кетүүчү, бул борборлор дай деген Европа инновациялык уюмдун негизинде ачылып атат. Эми биздин кызматтар жөнүндө айтып кетсем, Пикте бизде 6 тармак бар. Биринчиси бул ишкерлерге акселерация программаларды уюштуруу. Экинчиси булар ишкер кеңешчилер жана бизнес устаптарды тартуу, вебинар окутууларды өткөрүү, эл аралык таанышуулар жана байланыштарды түзүү. Бизде азыркы убакытта дагы онлайн окутуу аспаптары иштелип жатат. Сиздерге аны дагы сунуштайбыз. Жана эң негизгиси бул сиздердин бизнесиңиздерге инвесторлорду жана демөөрчүлөрдү тартуу. Мен азыр сиздерге кичине акселерация программалары жөнүндө айтып кетсем, Бишкекте көбүнчө 20-жыл көп өткөн. Пандемия менен байланыштуу бардыгы онлайн өтүлгөн. Антиакселерация өткөн, бул жерде 20 чакта компаниялар келишкен, алардын ичинен азыркы убакытта бардыгы жакшы иштеп жатышат. Бизнесиңди өстүр экинчи программабыз, бул жерде кыргызча, орусча өтүлгөн. 200дөй адам катышкан, алардын ичинен 60тай адамдар азыр бизнесин өнүктүрүп башташат. Мигрант ишкер дагы ушу пандемия менен байланыштуу биздин жарандар кайра Кыргызстанга келишкен. Ошолорго жардам катары биз дагы өткөргөнбүз. Алардын ичинен 12 адам азыр бизнесин ишке ашырып жатышат. Азыркы убакытта бизде азыр угуучуларыбыз дагы бар. Жаш ишкер программасы өтүп атат. Ушу Пик Оштун негизинде. Ал эми Бишкекте Пик Бишкек бизнес айымды өткөрүп атышат. Алар 24 февралда уже арыздарды топтогонду бүтүрүшөт. Ошон үчүн тааныштарыңыздар болсо, ондо ошол жака айтып койсоңуздар жакшы болот. Эми устаптар бизнес кеңешчилер жөнүндө айтып кетсек, бизде эл аралык дагы улуттук устаптар бар. Мисалы үчүн эл аралыктын бириси Силиконовая долинаны билсеңиздер керек. IT тармактын эң күчтүү борбору деп эсептесек болот. Сержо Манките дагы башкалары бар. Ошолор дагы керек болсо сиздердин бизнесиңиздерге өнүктүрүү үчүн тартылабыз. Бизде азыр бизнес диагностика деген жаңы инновациялык аспап чыккан. Бул аспап сиздин бизнесиңиз уже бар болгон болсо, кайсы жери жакшы иштеп атат, кайсы жерин дагы жакшыртыш керек дегенди диагностика полностью сиздин компанияңызды көрсөтөт. Анан ошо негизинде ошо кайсы жерде жакшыртыш керек болсо, ошол жерге биз сиздерге кеңешчилерди тартабыз. Анан сизде чыгым болгон ошо кеңешчиге чыгымдын 85%га чейин сиздерге кайтарып беребиз. Ушундай жардам катары. Бизде көп вебинарлар өткөн. 60тан көбүрөөк ушу 20-жылы Бишкекте көбүнчө өтүлгөн.
20 жылдын катышуучулардын саны бизде 1920 болгон. Ушул именно пандемия учурунда кантип өнүгүү боюнча дагы карап кетишкен. Эл аралык иш-чаралар жөнүндө айтып кетсек, бизде эл аралык ишмерлердин конкурсу өтүп турат. Ошол жерге биз Кыргызстандан дагы даярдаганбыз. Экөөсү өткөн, экөөсү 100 мыкты тизмесине кирген. Ал эми ошол экөөдөн бирөөсү 25 мыкты тизмесине кирген. Эми алар 10го киргенде алар өздөрүнүн бизнеси үчүн $500,000 алса болмок өнүктүргөн. Биз дагы ошо стартап экосистемалар маселесин дагы талкулаганбыз. Бул ШОС уюмунда талкууланган дагы башка эл аралык платформаларда. Эми улуттук иш-чаралар жөнүндө айтып кетсем, бизде Ошто стартап уикенд өткөн. Бул жерде биздин ПИК Бишкектен коллегаларыбыз көбүнчө ушу жардам беришкен, тренерлер катары дагы. Биздин өнүктөштөр эң негизгиси ишкерликти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы, бул Дай Global ишке ашырат. Анан биздин дагы өнүктөштөр бар. Бул Борборлук Азияда, Европада жана АКШдан өз тармагында мыкты кесиптүү уюмдар кирет. ПИК бизде январда ачылган. Бизде азырынча 2 адам иштейт. Надира Маханова менин коллегам, коомчулук менен байланыш адиси жана мен программалардын менеджери болот. Сиздерге ошо сунуш, мына биздин адресибиз pik.kg. Көбүрөөк маалымат алсаңыз ошо кириңиздер. Ошол эле баракчада Facebook, Instagram, Telegram, Twitter дагы бардык байланыштар бар. Албетте кириңиздер, сизди күтөбүз. Эми ушул жерде сиздерге көңүл бурганыңызга үчүн чоң рахмат деп айтып берем. Суроолоруңуз болсо албетте жазыңыздар. Чатка жазыңыздар, аны дагы биздин вебсайтка кирип дагы жазсаңыздар болот. Чоң рахмат. Кайда суроолор болсо жооп бергенге Нурмухамед айтса керек эле, качан болот? Макул, анда Элжар сизге чоң рахмат. Мен бизнес спикерибизди Сайкалды дагы бир жолу тартып кетейин. Негизи Сайкал 30 жашында бизнес сфераны курган. Ал дегенде 67 билим берүү борбору бар. Мындан көп болсо, эгер тактап айтып кетиңиз. Эки бабанын энеси мындай жаш кезинде кантип бизнес империясын кура баштаганын айтып берет. Анан негизгиси бул ишкерлик. Бул эмне? Ишкер деген бул кандай болуш керек адам? Биз ишенебиз, мындай бир аябай жакшы пример баарыбызга кандай бир жакшы түрткү берет. Бул жашкер программасынын эң башында. Анда баштайлы. Сайкал, сизге сөз. Кошулганыңызга чоң рахмат. Өкүнүчтөбүз. И сизге сөз. Сайкал, огул айтат азыр, микрофон жандырып коесузбу? Саламатсыңарбы? Эми угуп атабы? Ооба, албетте жакшы. Урматтуу катышуучулар, урматтуу уюштуруучулар, ПИК тарабындагы өкүлдөр. Бүгүн сиздердин алдыңызда да чыгып, өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшкөнгө абдан кубанычтамын. Анан өзүмдүн башында кичине тааныштыра кетейин. Кандай кылып ишти баштаганбыз, эмне болуп, азыркы учурда өзүбүздүн гана бизнесте эмес, болгон франшиза индустриясын, франшиза маданиятын өлкөбүздө өнүктүрүү боюнча кандай иш алып барып атабыз, ал жөнүндө дагы айта кетейин. Анан ишкер деген ким деген теманы мага сунушташты, айтып бер деп. Мен аны болушунча ачып кеткенге аракет кылам. Азыр Нурмухамед, уруксат болсо мага экрандын демонстрациясын берип койсоңор, укуктарын. Мен азыр бир-эки эле слайдты көргөзөм, ошо бир-эки слайдты эле даярдадым. Өзүңүздөргө белгилүү себептерден. Албетте. Элжар Сураныч, соорганизатор деген колхоз укуктарына. Я предоставил доступ, сделал соорганизатор. Негизи ишти баштап атканда өзүбүздүн эмне болот экен?
себеп болот экен, эмне үчүн ошол ишти баштагыңар келет, же болбосо эмне үчүн силер ишкер болгуңар келет. Бул жакта албетте муктаждык бар болушу мүмкүн, үй бүлөнү багыш керек, өзүңдүн ордуңду бул дүйнөдөн табыш керек деген сыяктуу. Бирок негизгиси бул менин оюмча жеке менин өзүмдүкү балдар болду. Өзүмдүн балдарым чоңоюп келе жатканда ошол кандайча мектептерге беребиз, кантип өнүктүрөбүз деген иштеп келгенде менталдык арифметикага келип жолуктук да. Бул жерде биздики абдан чоң социалдык жоопкерчилик бар, социалдык миссия бар. Кыргызстандын билимине чоң салым кошуу деген миссиябыз бар. Албетте ар бир ишкер өзүнүн ишин баштап атканда ошону ойлонуш керек. Менин миссиям кандай деп. Эгер бизнести акчаны таап алыш үчүн эле баштаса, ал бизнес ийгиликке көп деле учурабашы мүмкүн. Эң биринчиси ойлонуш керек, мен кандай көйгөйдү чече алам жана кандай пайданы ошол коомчулукка алып келе алам деген суроого жооп бериш керек да. Анан ошол силер алып келе турган пайда коомчулукка абдан чоң салым кошсо, анда силерде кардарыңар да көп болот, кирешеңер дагы көп болот, ишиңер ийгиликтүү жүрөт. Ошон үчүн силер алып келе турган пайданын үстүндө иштешиңер керек. Биздики болсо ушундай менталдык арифметика болду. Мунун пайдасы жагын айтпай эле коеюн, абдан көп салымдары бар. Анан бизнес системасы дагы жакшы, мугалимдерге кошумча орун түзүлөт, окуучуларга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, жумуш орундарды түздүк. Андан тышкары көптөгөн ишкерлер пайда болду. Биздин франшизанын аркасы менен көптөгөн ишкерлер пайда болуп, жакшынакай иштерди алып кетишти да. Биздин өзүбүздүн элибиздин билим деңгээлине дагы аябай өкүнөм. Ошондуктан билим берүү системасынын эмесине да, акыбалына. Ошон үчүн дагы бул мени ушул именно билим берүү тармагында иш алып барып кеткенге түрткү болду да. Андан кийинкиси, мен ойлойм, бул Академия Роста компаниясы азыр жаңыдан гана өсүп келатат деп ойлойм. Бул көп жылдарга калчу, жакшынакай бир наследие катары калтырчу компания болот да, традиция болот. Анткени билим эч качан баягы модадан дагы кетпейт. Экинчиси, муктаждык ар дайым болот деген ойдомун. Ошон үчүн ушундай 3 бир эмебиз бар, причинабыз, себептерибиз. Ушул 3 себеп менен биз баштаганбыз да ушул компанияны. Анын алкагында социалдык багыттарыбыз бар. Жанагы 8 кичинекей билим берүү балдарына эмелерге жардам беребиз. Менталдык арифметикалык мугалимдерди мисалы окутабыз. Пилоттук мектептерибиз бар. Көптөгөн бала бакчаларга жардам беребиз. Анан көптөгөн окуучуларды бекер окутабыз. 100% бекер окуткан окуучулар Кыргызстан боюнча абдан көп да, саны бизде. Ошондой. Анан компания ийгиликтүү болсун десеңиздер, мындай традициялар дагы көп болуш керек. Традициялардын катарына мындай олимпиада сыяктуу нерселерди кошсоңор болот. Компания ийгиликтүү болсун десеңиздер, миссиясын жакшылап ойлонуш керек, кандай миссияны алып кетет, кандай команда болот ошонун ичинде, кандай продуктуңар кандай болот. Негизи эле иш баштап атканда өзүңөрдү ишкер деген ким деген тема, биздики ишкер ошол өзү иши баштап атканда биринчи максатын коюп, анан кийин продуктусун упаковкалап, миссиясын аныктап, өзүнүн күчтөрүн анализ кылып, андан кийин күчүн анализдегенден кийин рынокту изилдеп, конкуренттерин изилдеп, андан кийин иш кылган абдан жакшы болот. Эң негизги сапаттар, өзүңөрдү өнүктүрчү сапаттар. Мисалы, кандай сапаттарга ээ болушуңар керек, ишкер кандай сапатка ээ болуш керек. Менин оюмча, бул эң биринчиси ар түрдүү жактан өнүгүү керек. Мисалы, мен ишкер катары азыр бухгалтерияны дагы түшүнө билишим керек, юридикалык жагын дагы жакшынакай түшүнүшүм керек, мен юридикалык грамотный болушум керек да. Үчүнчүсү, мен команданы туура түзгөндү билишим керек. Бул жерде мен HR менеджердин бир сапаттарына ээ болушум керек да. Төртүнчүсү, мен стратег болушум керек. Алдын ала ойлонууну билип, чоң мөөнөттөгү убакытка пландарды жакшы койгонду билишим керек. Бешинчиси, мен дипломат болушум керек, туурабы? Анткени команданы жана ошол компанияны өзүбүздүн коомчулукта көптөгөн башка социалдык точкалар менен өнөктөш куруу үчүн.
Анан ошон үчүн силер бир эле тармактан мен өнүгүшүм керек деген туура эмес да. 2015-жылы Академия Рустан ачып атканда мен ошондо өзүмдү Бишкекте болгон баардык тренингдин баарына катышып баштадым. Бир жерде HR тренинг болуп атты, бир жерде юридикалык жактан да товарный знакты регистрациялоо боюнча, бир жерде болсо тиги бухгалтерияны баягы финансовый оптимизация деген тренингдер болуп атты. Ошол мен ал менин темам эмес деген жокмун. Баардыгына тең катыштым, баардыгына тең окудум. Анткени ошентип окуганга туура келди да. Анан окуп үйрөнүп отуруп, анан кийин ушундай деңгээлге жетесиң да. Силер канчалык деңгээлде өнүксөңөр, адам катары, адис катары жана ишкер катары ошончолук деңгээлде силердин компанияңар өсөт. Силер канчалык өспөсөңөр, мындай ой жүгүртүү, билимиңер, кругозоруңар жана өзүңөрдүн айланаңарда чөйрөңөр өзгөрүш керек да. Чөйрөңөр, байланыштарыңар ошол канчалык жакшы өнүксө, силердин бизнесиңер ошончолук өнүгөт. Ошончолук деңгээлге чыгат да. Ошон үчүн өзүңөрдү даярдап башташыңар керек. Өзүңөрдү даярдап, өзүңөрдү ошол самовоспитание кылыш керек. Самообразование, самовоспитание. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда университетте дагы, мектепте дагы эч жакта бизнес кылганды үйрөтпөйт. Бул жерде өзүңөр гана окуйсуңар. Кечээ эле дагы жакында бир жакшы сөз уктум. Билимди алууга, билим берүүгө мүмкүн эмес дейт. Билимди алууга гана мүмкүн дейт. Билимди бере берсеңер, ал мындай чоң адамдар боюнча да бул билимди бере бергенде аларга сиңбей калышы мүмкүн. Эгер ошол адам өзү билимди алам десе, анан билим келет дагы, анан кийин уже сиңип, ошол өзү освоение болот да. Ошон үчүн силер билимди өзүңөр гана барып туруп ала аласыңар да. Керектүүсүн тандап, керектүүсүн алып. Азыркы учурда баардык нерсени үйрөнсө болот. Баардык нерсени. Даже силер азыр хирург катары операция кылганды да үйрөнсөңөр болот. Адам баласы үйрөнө албай турган эч нерсе жок. Эч нерсе. Болгон нерсенин баарын тең үйрөнсө болот да. Бир гана силердин каалооңор керек, бир гана ошого аракет кылып башташ керек. Дагы ишкер деген ким? Ишкер деген бул айлык албай, күнү түнү уктабай, эс албай, мисалы. Эгер бизнеси башталып аткан кезде, ошол особенно башында ушундай болот да, ошентип 1 ай болобу, 2 ай, 3 ай, 4 ай иштегенге даярмын деген болсо, ошол гана адам мынакей ишкер болот. Анткени ишкер айлыкка иштебейт. Ишкер наоборот акчасын салат ошол компания, анан кайра дагы иштейт да. Кайра акчасын салып, анан кайра иштеп инвестиция кылат. Мына жөнөкөй мисалы сотрудниктер, жөнөкөй коллегаларыбыз, бизден айлык алып иштеп аткан коллегаларыбыз, алар андай эмес. Алар айлыкка иштешет. Алар иштегенине айлык алышы керек болот. Биз болсо тескерчесинен башында айлык албай, күнү түнү уктабай, кайра акчабызды салып ошого жүгүрөбүз, туурабы? Андан тышкары биз өзүбүзгө эле эмес, баардык компанияга жоопкерчиликти алабыз. Жоопкерчилик бул өзүңдө иштеген адамдарга, ошол жактагы корпоративный культурага, компаниянын ичинде эмне болуп аткан, эмне культура өзүп атканын дагы силер жоопкерчиликтесиңер. Жада калса ошол иштеп аткан адамдардын ден соолугуна чейин биз жоопкерчиликти алабыз да. Анткени ошол туура орун, баягы иштеген ордун туура түзүп берүү керек, туура шарт коюп берүү керек, туура баягы иш убактысын бөлүп берүү керек. Жана аларды тарбиялап өстүрүү дагы бул керек болсо биздин жоопкерчилигибиз болот. Анткени кайра эле айтайын, Кыргызстанда көптөгөн адистер университеттен чыкпайт, алар практика жүзүндө иштеп атып, ар кайсы компаниялардан чыгышат. Ошонун ичинде биз сиздер менен дагы ошондой адистерди чыгарабыз да. Кантип тарбия берип, кандай үйрөтүп, өстүрүп чыгарсак, ол биздин продукт болуп чыгат, ошол сотрудниктер дагы. Ошондуктан HR баягы адамдарды жумушка алуу политикасынан дагы көп нерселерди силер биринчи окушуңар керек да.
кантип туура жумушка алыш керек, кантип собеседование өткөрүш керек деген дагы көптөгөн темалар бар. Кантип аны компанияга көндүрүш керек, анан кантип үйрөтүш керек, заданияны кантип бериш керек, анан кайра отчетту кантип алыш керек алардан. Анан кийин эгер жакшы иштебесе, аны кандайча туура жумуштан кетириш керек. Жумуштан кетиргендин дагы өзүнүн культурасы бар. Ошол жумуштан кетирген моменттерди дагы көп адамдар ката кылышы мүмкүн. Ошол адамдар силерге душман болбой, дос болуп, жакшынакай кеткендей кылып жумуштан кетириш керек. Бул дагы абдан чоң тема, өзүнчө эле бир 5-6 күндүк, же болбосо бир жумалык тренинг болушу мүмкүн. Бирок биз азыр мына франшизаларды упаковка кылып берип атабыз ата мекендик көптөгөн компанияларга. Бардык HR политикасын жазып берип атабыз да, ошон үчүн бул тема дагы абдан актуалдуу. Бул биринчисин айттым, жоопкерчилик деп айттым. Дагы бир айта кетчү сапат бул ачык болуу. Ачык болуу дегеним, мисалы сиздерди ар түрдүү иш чараларга чакырышы мүмкүн. Ар түрдүү бекер тренингтерге чакырышы мүмкүн. Же болбосо бир компаниянын ачылышына же дагы бир аземдерге чакырышы мүмкүн. Көптөгөн адамдар ошондой аземдерге барып алып туруп, анан бурчка отуруп алып туруп, унчукпай, тымпыйып отуруп алып, анан кайра кетишет да. 2 саат отурушат ошол жерде, көрүшөт, анан кайра кетишет. Алар эмнени ал жерде баягы кетирип коюп атышат, эмнени алар сакталбай калып атышат. Нетворкинг деген нерсе бар, ошону колдонбой калып атышат да. Любой иш чарага барганда силер сөзсүз түрдө жаныңарга визитка алып барышыңар керек. Визитка менен анан кийин өзүңөргө максат коюп алып барсаңар жакшы да. Мен ушул иш чарага барып, мисалы өзүмө керектүү 1, 2, 3, 4, 5 адам менен таанышып, сүйлөшүп, предварительно кеңешип, анан кайра келем деген максат менен барышыңар керек. Анан барганда силер максималдуу көп адам менен сүйлөшсөңөр, ошончо силерге пайда келет. Канчалык көп адам менен сүйлөшсөңөр, ошончолук силер ийгиликтүү барып келген болосуңар да ошол жака. Жөн эле барып унчукпай кайра келгениңерде лучше барбай эле койсоңор деле болот да. Аны кийин интернеттен деле записин көрүп алсаңар болот, же ушундай деле кылып койсоңор болот да, убакыт коротпой элечи. Ошон үчүн барганга жараша нетворкинг, өнөктөш жана таанышууларды кошуп келишиңер керек өзүңөргө. Бул тууралуу жана Игорь Манн деген жакшынакай маркетолог бар Россияда, өзүн айтат номер 1 СНГ боюнча деп. Анан ал адам негизи көптөгөн китептердин автору, көптөгөн компаниялардын негиздөөчүсү, миллионер адам да. Айткан, мынтип айтат: мен бир жака бараарда бир кызыктуу шапка кийип алам дейт, же болбосо бир кызыктуу башкача галстук тагынам, же болбосо бир абдан жөнөкөй эмес, мындай башкача бир девайсты колума кармап алам дейт да. Эмне үчүн десек, бул дейт мага көңүл тартат, анан кийин башка адамдар менен сүйлөшүп кетүүгө, таанышканга себеп түзөт дейт, себеп. Алды колуңуздагы эмне, же болбосо шапкаңыз аябай сонун экен деген сыяктуу суроолорду беришеби чыгып, ошентип көптөгөн адам менен таанышып, бардыгына тең визиткасын берип, бардыгына өзүнүн услугасын, өзүнүн кылып аткан кызматтарын сунуштап, сатып, анан кайра келет экен да. Анан ошондой улуу, ошондой абдан чоң деңгээлдеги адамдар аракет кылып атса, биз сиздер менен эмне үчүн тымпыйып отурушубуз керек, сүйлөшпөй эч ким менен? Ал туура эмес болот, түшүндүк. Бул ачыктык деп айттым, нетворкингке кыла турган мамилебиз. Дагы бир кийинки сапат бул любознательность. Орусчасы любознательность, кыргызчасы кандай болуп калат? Баягы бир нерсени билүүгө умтулуу да. Дагы бирөө бар, бир баягы орустардын немеси бар, любопытные барбари на базаре нос оторвали дейт. Мен аны менен такыр кошулбайм. Анткени Эмиль Үмүталиев деген дагы биздин байкебиз бар, жакшынакай. Ал дагы айтканда керек болсо, мен дейт, мен көп деле китеп окубайм дейт. Абдан көп китеп окуп, ушунчалык күнүгө план коюп, анан окушум керек, билимдүү болушум керек деген жерим жок дейт. Мен бир гана любознательный болом дейт да. Любознательный деген ошол бир нерсени билип алууга умтулуу да. Мисалы, бир жакта бир кызыктуу проект болуп атса, долбоор болуп атат, бир жакта бир. Ошону эле барып көрүп коюп, барып ошонун негиздөөчүлөрү менен таанышып, же болбосо организаторлору менен таанышып эле,
маектешип сүйлөшүп коюу бул ошол любознательность да. Анан ошол жерден сөзсүз түрдө сиздерге жакшы нерсе келиши мүмкүн. Же болбосо бир жаңы бул жакта бизнести өнүктүргөн система чыгып атыптыр деген сөз болушу мүмкүн да. Ошол системаны изилдеп билип коеюнчу, эмне деген система экен деп силер интернеттен ошону изилдеп билип алсаңар, бул дагы ошол любознательность болуп жатат. Дагы бир нерсе, мисалы, жакшынакай CRM система ошко келет экен, бизнести автоматизация кылганга жардам берет экен десе, ошону дагы билишиңер керек да, бизнес куралдар келсе. Мисалы, жакында дагы мына убакыттан пайдаланып айта кетейин. Бишкекте эме болгон жатат. Франшизалардын форуму болгон жатат да. Ал жака дагы катышсаңыздар, мен ойлойм, абдан көп нерсени силер биле аласыздар. Анткени ал форумда ошол кыргызстандык 18 атамекендик франшиза чыгып атат. 18 атамекендик франшиза чыгып өзлөрүн сунуштап, ошол жака сиздерге бизнес сунуштарды беришет да. Андан тышкары мына Пик компаниясы дагы ал жакта өзүнүн бизнес мүмкүнчүлүктөрүн айтып берип, кандайча сиздерге пайда бере алат деген сыяктуу спикерлер дагы болот. Анан ушул 3 мартта филармонияда боло турчу бизнес форумда франшизалардын түрү болот, выставка болот. Андан тышкары бизнеске пайда алып келе турчу компаниялардын баары тең ошол выставкага чыккан жатат. Көргөзмө сыяктуу болуп өзлөрүнүн эмесин коюшат, баягы компанияларын сунушташат. Андан тышкары көптөгөн мастер-класстар болот. Алардын темасы бирөөсү маркетинг, кантип өзүңөрдүн компанияңардын маркетингин жакшыртуу. Экинчиси баягы автоматизация бизнеси, кантип бизнесиңерди автоматизациялап, ушул оцифровка кылган боюнча да, статистиканы туура жүргүзүү жана клиенттер менен туура баарлашуу деген сыяктуу бир абдан жакшы система бар экен. Үчүнчүсү платежный система. Мисалы, азыркы учурда наличныйды көп кирселер алып келе бербейт. Көбүнчөсү Элсом аркылуу, О деньги, Мегапей жана башка көптөгөн системалар бар. Айтат эмеспи, кардарга кандай ыңгайлуу болсо, кардарга эмне керек болсо ошону бергиле дейт эмеспи. Мисалы, кардарыларыңар айтат, мен баягы Оптима карточкам жок, мен Элсом аркылуу төлөйм дейт. Ага да силер шарт түзүп беришиңер керек. Же болбосо айтат, мен Элсом жок, мага деген башка бир кошелекту айтышы мүмкүн да, мен KSB менен төлөйм дейт. Ал аркылуу мындай бардык каналдарды ачып берүү бул биздин милдетибиз да. Эгер акча алгыңар келсе, шарт түзүп беришиңер керек аларга, ошол акчаны төлөгөнгөчү силерге. Ошол сыяктуу көптөгөн пайдалуу мастер-класстар дагы болот. Ошон үчүн баардыгыңыздарды чакырам 3 мартта филармонияда эртең мененки саат 9:30дан кечки 4:30га чейин жакшынакай иш-чара болот. Анын ичинде фуршет, обедтер менен кошо жана көптөгөн тааныштарды ошол жактан жолуктурасыңар. Анткени ал жакта 700-800 адам чогулат. Алардын баары тең ишкер болот. Анан алардын баары тең ошол жака баягы өнөктөш курайын деп келген болот. Силер дагы келсеңер, сөзсүз түрдө визиткаларыңардан көбүрөөк алып алып, 100дөн ашык. Анан кийин элдер менен таанышам, элдер менен өнөктөш курам, өнүгөм деген максатта келишиңер керек. Баарыңыздарды тең күтөбүз. Анан ишкер кандай болуш керек деген теманы менин оюмча дагы көп эле сүйлөп айтып ача берсе болот. Бирок мен кыскача айтып бердим. Эгер мен ойлоп атам, азыр маектешүү форматында өткөрсөк, улантсак кызыктуураак болот болуш керек деп ойлоп атам да. Анда жакшы, чоң рахмат. Сайкал аябай кызыктуу, жакшы пайдалуу маалымат бердиңиз. Форумга буюрса барабыз. Чакырганыңыз үчүн да рахмат. Бул жерде анан суроолорго өтөлү. Менде бир суроо бар болчу. Кийин баарыбыз видеону, камераны жандырып, мындай бетме-бет бирибизди көрүп, виртуалдуу болсо деле бири-бирибиз менен сүйлөшөлү, маектешели. Менде мындай суроо. Сиздин оюңузча, Кыргызстанда аял кишиге бизнес ачуу, бизнес жүргүзүү мындай кыйынбы, болобу? Анткени бизде мындай негизи менталитет деп коет. Бирөөлөргө мындай кандай бир тоскоолдук жаралып
берип жатат. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз өзүңүздүн тажрыйбаңызды карата. Мен муну айтам, стереотиптүү бир ой жүгүртүү болуш керек, жолбосо или менин чөйрөм, менин окружением жана мага мындай болгон жок да, аялдарга оорураак деген сыяктуу. Мүмкүн мен жаңылып атышым мүмкүн. Бирок мындай статистиканы билем, жанагы иштеп аткан айымдардын балдары үйдө отурган айымдардын балдарына караганда ийгиликтүүлүк жана акылдуураак чыгат деген бир эме бар да. Алардын билим деңгээли, өнүгүү деңгээли башкачараак болот экен да. Анан кийинки чоңойгондо мүмкүнчүлүктөрү дагы башкача, көбүрөөк болот экен деген статистика бар. Бул биринчи жагы да, жакшы жактары. Анан эми бирок баягы табиятты алып карасак деле айымдарга көптөгөн түйшүктөр бар. Үй түйшүгү, үй бүлөнүн ичиндеги түйшүк, балдарды багыш керек, анан жана башка көптөгөн милдеттери көп. Бирок азыркы учурда анын баарын тең башка адамдарга өткөрүп берип койсо болот. Тыйын тыпырын төлөп берип эле башка адамдарга баардыгын тең делегировать этип, алар силерден дагы сонун тамакты жасап берет, силерден дагы таптаза кылып үйүңөрдү жыйнап берет, кириңерди жууп дайындап коюп коюшат. Ошондуктан бул көйгөйдү мен ойлойм аялдар өзүлөрү чечип койсо болот. Анан эгер мисалы биз илгерки убакта жанагы өзүнүн физикалык күчү менен акча тапкан кезде айтсак, анда башка да, ооба, эркектер күчтүүрөөк, анда эркектерге багы көбүрөөк эме берилет. Азыр болсо клавиатуранын үстүндө эле багы сүйлөшүп, стол переговоров деп коебуз, ошонун үстүндө көп маселелер чечилет. Бул жерде аялдар өзүнүн ишин жакшы эле алып кетсе болот дейм. Чоң рахмат. Кимде суроо бар болсо, колду көтөрүп же микрофонду, камераны жандырып баштасаңыз болот. Айдана деген кол көтөрүп аткан. Саламатсыздарбы? Менде суроо бар, берсем болот да? Ооба, Айдана, сизге сөз. Ошол бизнес кылууда адамдарды башкара билиш керек деп элеңизби? Анан мисалы деген, сен өзүңдөн дагы билим деңгээли терең, ушундай күчтүү адамдарды дагы өзүңө баш ийдириш үчүн эмне кылыш керек деген суроо болуп атат да. Менде биринчи суроо. Ал эми экинчи суроом болсо, мисалы социалдык ушул интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүү үчүн ушундай проектти ишке ашырып бизнес кылса болобу деген суроо да. Рахмат. Жакшы суроо. Мен дагы аракет кылам, ар дайым өзүмдөн акылдуураак, өзүмдөн күчтүүрөөк адистерди жумушка алганга аракет кылам да. Анткени ошондой адамдарга айлык төлөп берип акча берген кызыктуураак да. Жолбосо эчтекени билбей турган, силердин кылып аткан бизнесиңерге салым кошо албаган адамга эмне үчүн акча төлөп аны кайра эметишиңер керек да. Ошон үчүн менин оюмча биринчи бул силер честность болуш керек, честный айтыш керек. Ооба, мен мисалы маркетингди жакшы түшүнбөйм. Мен мисалы таргетинг настройка кылганды билбейм жана аябай сатуучу тексттерди жазганды билбейм. Ошон үчүн мен силерди мына жумушка алып атам. Силер менден жакшыраак билген үчүн жумушка алып атам. Ошон үчүн айлык төлөп атам деген сыяктуу айтыш керек, ачык болуш керек, честный болуш керек. Анан өзүңөр лидер катары ошол айткан сөзүңөрдү аткарып, мисалы максатты түшүндүрүп берип, компаниянын миссиясын түшүндүрүп берип, өзүңөрдүн кылып аткан ишиңерди аларга жеткирип, анан кийин ачык болсоңор, менин оюмча баардыгы силерди сыйлап, анан баардыгы тең силерге баш ийет. Мен мисалы ошондой эле кылам да. Биздин максатты айтам, мына биз мындай миссиянын үстүндө иштеп атабыз. Кыргызстанда франчайзинг маданиятын өнүктүрүп атабыз, аябай великий жумуш кылып атабыз деп айтам. Ошон үчүн мен мына маркетинг пакетти упаковка кылганды билбейм, ошон үчүн силерди алдык депчи. Анан менин оюмча эч кандай көйгөй болбойт. Экинчиси, өзүңөрдүн социалдык проектиңерди бизнес аркылуу ишке ашыруу дедиңизби? Айдана, кайталап коесузбу? Мисалы интеллектуалдык деңгээлде коомду тарбиялоо же болбосо билим берүү үчүн мындай атайын бир долбоор бар да, проект бар. Ошону
ишке ашыруу менен биргеликте бизнес кылса болобу деген суроо. Менде ушундай долбоор бар болчу. Ошол менин оюмча мындай пландап жазып аткамда, бизнес дагы кылсам, кайра коомго дагы бир өзүнүн пайдасын берсе, ошондой интеллектуалдык, тарбиялык мааниде болсо деген ушундай долбоорум бар да, ошону бизнес дагы кылсам болобу деген суроо. Албетте болот, анткени ар түрдүү мындай любой бизнес коомчулукка пайда алып келиш керек. Коомчулуктун бир көйгөйүн чечип бериш керек. Анан ошол эгер бир нерсе пайда берсе, силерге ошону сатып аласыңар, туурабы? Кардар катары эле ой жүгүртсөңөр. Ошон үчүн сөзсүз түрдө болот. Дүйнөдө андай бизнестер көп. Мына предприниматель компаниясын деле алып карасак, булар бизнесмендерге билим беришет. Бизнесмендердин өнүгүү деңгээлин көтөрүшөт, мисалы да. Анан булар деле көп продуктысын сатышат, ошол эле тренингтерди сатышат, ошол эле билим берүү көптөгөн программалар бар, анын баарын сатышат. Ошондуктан бул абдан ишке ашчу нерсе болот. Рахмат. Кийинки суроого өтөлү. Айсуу, сурооңуз бар болчу? Колду көтөрүп тургансыз. Биринчиден баардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Сайкал айымга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Эң сонун нерселерди айтып бердиңиз. Менин суроом мындай да. Биз өзүбүз айыл жергесинде турабыз, Нарында, Жумгалда. Эми ушул айылга ылайыктуу бир бизнес баштагыбыз келип турат да, себептен айылда азыр баардык нерсе өнүгүп атат, бирок айылдагы айымдардын өсүү деңгээли мындай кыскараак болгон үчүн балдарга билим берүү тармагы, билим берүүдө дагы, балдарды тарбиялоодо дагы кичине мындай караңгыраак болот экенбиз да. Анан мен ошол нерсени мындай кантип ошо билим берүү тармагынан дагы өнүктүрүп, анан заодно аларды дагы бир жумуш менен камсыздагым келет да. Бирок өзүм деле үйдө отурган айыммын. Бирок мен ошондой өзүмө окшогон айымдарды жумуш менен камсыз болуп, ошол эле учурда мындай дүйнө таанымы кенен болуп, балдарына туура тарбия берсе дейм да. Ошо эмнеден башташ керек, эмне кылыш керек, кандай совет бересиз деп сурап аткам. Сен Сайкалда Нарындан өскөнсүз, туурабы? Как раз. Сиз менен жердеш болот экенбиз, Айсулуу айым. Мен дагы Жумгалдан төрөлүп, ошол жактан чоңойгом. Жумгалдан мектепти бүткөм. Чаек айылынан Турсунбаева мектебин бүткөм. Анан сиздин аракетиңиз аябай жакшы, оюңуз дагы аябай жакшы. Эгер ошондой бар болсо оюңуз, эң башында мен сизге берчү баягы акыл насаатым бул патент алып эле репетитор катары баштап иштеп көрүңүз. Эмнени үйрөткүңүз келсе, өзүңүздүн билимиңиз бар болуш керек, педагогсузбу же кандай. Эгер ошондой билимиңиз бар болсо, репетитор катары же болбосо ушундай иштеп баштап көрүңүз. Андан кийин ал репетитор катары өзүңүздүн ишиңизди алып кете алсаңыз, кичине чоңойтуп, ишкер болуп, бир компания ачып, анан башкаларды жумушка алып баштап көрсөңүз болот. Же болбосо франшиза алсаңар болот, даяр бизнес, даяр баардык системасы менен, бренди менен баардыгы даяр кылып, Академия Ростан эмес, андан башка деле толтура франшизалар бар, алсаңар болот, койсоңор болот деген немелерди айтам да. Эң негизгиси каалоо, жакшы кааласаңыз кылсаңыз болот. Эгер кааласаңыз, келсеңиз, мен сизге бул жактан сунуштарды конкретикалык түрдө берем да. Финансовый модели менен кошо. Анан эгер партнерлук катары талаптардын баарына жооп берсеңер, биз өнөктөш дагы болуп калышыбыз мүмкүн. Мен телефондорумду деле алсаңар болот, Нурмухаммеддин алсаңар болот. Кийин мага жазып коюңуз, Айсуу, мен сизге Сайкал номерин жиберем. Кийинки суроо бизде Аида менен Нуркыз. Так, Нуркыз. Аида даяр окшойсуз, камераны жандырасыз, видеону, микрофонду да жандырып коюңуз. Сайкал же, саламатсызбы? Так, менде бир идея бар болчу, сиздикине окшош, бирок башкачараак тармакта, билим берүү тармагы. Өзүм шаарымы карап көрсөм андай тармак жок экен. Ошого сиздин алгачкы кадамдарыңыз кандай болду эле ошол бизнести баштаганда, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кыскачараак. Өзүм бизнести биз кантип баштадык? Жак эле мен Айсулуу айымга айткандай эле патент алып,
Анан кийин Москвага барып, менталдык арифметика мугалимин үйрөнүп келип, ошол жактан сертификат алып, аттестация өтүп келип эле анан репетитор катары мен бир жума иштеп көрдүм. Кыла алат экенминби, кыла албайт экенминби деп. Анан иштеп көргөндө эле меники бат эле 40ка жакын бала чогулуп калды, окуучу. Сразу биз компанияны ачып анан иштеп баштадык да. Анан ошол учурда эле бардык тең бизнестин бардык тармактары параллелдүү өнүктү. Юридикалык жагы дагы, маркетинг жагы, методикалык пособиялар жазылды, китептер жазылды, тетрадьтар, балдарды машыктырчу онлайн платформаларды иштеп чыктык, компаниянын стратегиясын жаздык. Анан бир ай өтпөй эле экинчи филиалды ачтык, үчүнчү филиалды ачтык. Анан кийин франшизаны иштеп баштап, франшиза сатып баштадык да. Биздики абдан ылдам кетти өнүгүүбүз. Ошентип жарым жылдын ичинде, 6 айдын ичинде 18 точка ачканбыз. 18 Академия Ростанын билим берүү борборунда ачканбыз да, Кыргызстан боюнча. Эң башкы себепкер болуп өзүмдүн балам чыкты. 5ке чыкканда биз кандай кружокторго берсек, кошумча билим берүү кандай жерлер бар деп изилдеп атып, анан менталдык арифметикага баягы жолугуп калып, Кыргызстанда жок болчу такыр ал кезде. Анан аябай жакшы жактырып калып, бизнес ниша бош экенин түшүнүп, алып келүүгө чечтик да, алып келгенде. Анан эгер мындай юридикалык жагын ачып карасак, биринчи патент менен иштедик, андан кийин ОСО ачтык, андан кийин ассоциация курдук, көптөгөн ОСОлорду бириктирип, андан кийин башка уже компаниялар түзүп баштап, мына биз франчайз компаниясы түзүлдү. Азыр болсо Кыргызстандагы көптөгөн брендтерди азыр упаковка кылдык да франшизага. Азыр мен аларды көргөзө кетейин, абдан кызыктуу болот болуш керек силерге. Ата мекендик франшизалар мынакей маңдайыңыздарда турат. Мына бул компаниялар бардыгы тең биз менин мен жетектеген балдар жана менин командам иштеп чыккан франшизаларда. Мынакей бул франшизаларды карасаңар, Ожак кебаб, Лалети, Сафран, Джинейлс, Айсыран деген бардык ушул компаниялар тең франшизасын биз иштеп чыктык Кыргызстанда. Бул жерде дагы көп компаниялар кошулбай калыптыр, азыр 18 болду. Дагы 4 компания параллелдүү түрдө азыр разработка болуп атат да. Анан буюрса 3-үндө ушунун баарынын тең презентациясы болот. Мисалы бул Сафран компаниясы 2 айдын ичинде уже 5 франшиза сатышты. 5-6 франшиза сатышты, уже Кыргызстанда Таласта, Токтогулда, Кочкордо, Чычканда, Бишкекте ачылды 2 айдын ичинде. Анткени бул франшиза деген эң сонун система да бизнести өнүктүргөнгө. Ал темасында мен өзүмчө силерге башка күнү макулмун коюп бергени. Ушундай дагы тренинг коюп бергени бул абдан жакшы тема. Ожак кебапты карасак, мына алар дагы 8 точкасы бар болчу, ага кошумча дагы 4 франшиза сатышты. Булар дагы 2-3 айдын ичинде ошондой болду да. Бул дагы жакшы система. Дагы кийинки суроо. Рахмат. Нур кыз Алимжанова. Саламатсыздарбы? Саламатсыз чакалып, сизге мындай мен да үйдө отурам да, анан интернет аркылуу жанагы сетевой компаниялар келет го, мисалы үчүн Атоми, Фебрилик ошогон компаниялар менен бизнес куруп кетүү мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деген суроону бергим келди да. Ошол. Бул сетевой маркетингби? Ооба, сетевой маркетинг. Ооба. Мен тилекке каршы сетевой маркетинг жагында тажрыйбам жок экен. Ошон үчүн айта албайм го дейм, андай болуп кетеби же боло албай калабы деп. Анда кийинки суроо Эмиль Эралиев. Сизге сөз. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга салам. Биринчиден Сакал эже сизге чоң рахмат, ушундай убактыңыз бөлүп бизге мастер-класс өткөнүңүзгө. Анан бере турган суроом, мисалы жеке ишкердик баштоодо биринчи керектелүүчү бул сыпат, бул лидерлик качество дейт да. Ошол лидерлик качествону өнүктүрүү үчүн адам мындай мисалы ошого жетиш үчүн кандай окууларды окуш керек же болбосо кандай неме кылыш керек, сизден бир суранайын деп.
Лидерлик сапатты өнүктүрүш үчүн кандай болуш керек деген, кандай окууларды өтүш керек? ооба. Лидер деген бул ким? Лидер деген бул оратор. Өзүнүн оюн туура түшүндүрүп берип, элдерди ишендирип, ушундай жакшы кооз сүйлөгөндү билген адам болуш керек. Ал үчүн сиз ораторлук чеберчилик курстарына барышыңыз керек. Особенно жанакы эл алдында чыгып публичный выступление деп коет, ошону дагы сиз машыгышыңар керек да. Экинчиси, менин оюмча, харизма. Мындай харизма деген баягы юморду кошуп, өзүңөрдүн максатыңарга жеткен же болбосо ар кандай бир ситуациялардан юмор менен чыгып кетүүнү билүү, бул дагы лидерлик сапат. Үчүнчүсү, өзүңөрдүн баягы башкаларга дагы, өзүңөргө эле эмес, башкалар үчүн дагы жоопкерчилик алганды билүү, Аны билбейм кайсы жактан үйрөнөт. Бул адамдын өзүнүн эле сапаты болуш керек, же болбосо өзүңөр аракет кылсаңар болот. Өзүм эле жооп бербейм, мен баарына тең жооп берем. Булар менин командам деп аларды коргоп, аларга дагы бир забота кылганды үйрөнгөн билиш керек дейм да. Анан лидер ошол жанакы мен айткан эле предприниматель жана ишкерге туура келген сапаттын баары тең лидерде болуш керек деп ойлойм. Эң негизгиси ошол бардык тараптан өнүгүү, таланттуу болуу, ачык болуу, эч качан өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла, башканы алдасаңар да өзүңөрдү баары эметет да. Сила в правде деген сөздү мен жакшы көрөм да, сила в правде дегенди. Анткени мына могу акыркы шайлоолордо канча жолу анекдот кылды элдин баары тең. Анан ошондо дагы мен көптөгөн досторума айттым, ай силер кимди алдап атасыңар, өзүңөр в первую очередь өзүңөрдү депчи. Ошон үчүн ар дайым өзүңөр менен сүйлөшкүлө биринчи кеңешип, ушундай кылсам туурабы, туура эмеспи, мага канчалык, анан кийин мен уялбайм депчи, ушул поступоктон өзүм уялбай башымды өйдө көтөрүп жүрөм деген. Эгер өзүңөрдүн ичиңердеги адам ооба давай ушундай поступок кыла бер, нормальный десе анан кыла бергиле, жок десе анда ишне ойлонуш керек болот. Лидер негизи ошол ораторлук чеберчилик, ишмердүүлүк, жоопкерчилик, алдын ала бардыгын көрө билгендик деген сыяктуу сапаттар болуш керек болот деп ойлойм. Анан эң негизгиси эффективдүүлүк бардык нерседе. Рахмат. Андан кийинки суроо Нуржан Орозкожо кызы. Сурооңуз бар болчу? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат сизге, Сайкал эже. Анан мен өзү Сирес Нуржан угубай жатат. Суранычы видеону өчүрө турасызбы? Видеосу сурап көрүңүзчү. Так, эми текшерели байланышта. Так, анда сураныч Нуржан, чатка жазып коюңуз сурооңузду, мен окуп берейин. Макулбу Сайкалга? Азырынча башка убакыт бар экен. Нуркыз, сурооңуз бар болчу? Же кимдин суроосу бар болчу дагы? Бериңиздер. Суроо жок окшойт, суроо түгөндөр. Анда акырында дагы бир нерсени айтып берип коеюн. Өзүбүздүн чөйрөбүз жөнүндө, окружение жөнүндө. Мисалы, силер бир туздалган банканы элестетсеңер, ичинде бадыраңдар бар. Ошол бадыраңдардын, мисалы, туздалган бадыраңдардын баардыгы тең туздалган, туурабы? Арасында туздалбай калганы болбойт. Эгер ошол банкага түшкөн бадыраңдардын баардыгы тең, мисалы, бирөөсү туздалбай калса, значит, андай болушу мүмкүн эмес, туурабы? Ошондой эле силер туура чөйрөгө кирсеңер, силер дагы ошондой болосуңар. Мисалы, чөйрө айланаңардагы силер эң жакын 10 адамыңарды же болбосо 20 адамыңарды жазып чыксаңар списокко. Анан ошол адамдардын силер ортончусу болосуңар да, ошол адамдардын арасындагы бир катарындагы бир эме болосуңар. Мындай средний, ошолордун ичиндеги средний деп коет да. Силер ошондой болосуңар. Ошол сыяктуу эле өзүңөрдүн чөйрөңөрдү жакшы адамдар менен, ишкерлер менен, алдыга умтулган, максат койгон адамдар менен толтурганга аракет кылгыла. Ал үчүн көптөгөн бизнес ассоциациялар бар, көптөгөн бизнес клубтар бар.
көптөгөн мындай ошондой иш чаралар бар, ошол жакта ишкерлер чогулат. Ишкерлер, бизнесмендер жана алдыга умтулган адамдар. Алардын жанында жүрсөңөр, силер өзүңөр менен өзүңөр эле чогуу ошондой аракет кылып баштайсыңар да. Анткени жанакы туздалган бадыраңдар сыяктуу эле силер дагы туздаласыңар да, ошолордун силерге жугат да баардык нерсесичи. Анан бул эң туура эме, мисалы, эң туура мисал. Анткени мен деле азыр чөйрөм башкача, мурун башкача болчу чөйрөм, азыр такыр башкача да. Сиздер дагы ошондой эле болот. Бул тастыкталган маселе, тастыкталган нерсе. Көптөгөн коучтар, тренерлер ушул нерсени айтышат да. Анан ошон үчүн ошондой чөйрөгө ээ болуш үчүн мен сиздерди үчүндө дагы бир жолу айта кетейин. Келгиле, 3 мартта 700 ишкер чогулат. Ал жерге жөнөкөй адам барбайт. Жөнөкөй адамдар билбейм бир Атабековдун же Анжеликанын концертин көргөнү барышат болуш керек, жөн эле эметкени филармонияга. Биздики болсо ал жерде иш чара, нетворкинг боло турган мероприятие да. Анан Франч форум деген биз ошол жака келип, өнөктөш куруп, жанакы таанышып, дос болуу максатында келгенге бул абдан жакшы шарт деп ойлойм. Рахмат. Бул жерде Нуржан өзүнүн суроосун жазды, чатка окуп берейин. Саламатсыздарбы? Логопед тармагына окуп жатам азыр. Келечекте центр логопед ачкым келет. Сиздерде дагы ушул тармак иштеп жатабы? Жана ассистент катары аласыздарбы деп Нуржан өзү сунушту. Рахмат дейт. Рахмат. Биз бардык филиалдарыбызда эмес, бирок кээ бир филиалдарыбызда логопед курстары бар. Андай специалисттерибиз дагы бар. Эгер сиз ошол логопед тармагындагы, логопедия тармагындагы адис болсоңуз, сөзсүз түрдө сиз менен сүйлөшүүгө, маектешүүгө биз даярбыз. Анткени көптөгөн биздин кесиптештерибиз издеп жүрөт да, азыр менин партнерлорум логопед издешет. Анткени биздин өлкөдө жакшы адистер аз, аябай. Сиздин номериңизди жиберип коеюнбу Нуржанга, кандай дейсиз? Болот, болот. Макул. Анда эки суроо менен бүтүрөлү. Бирөөсү чатта жазылган экен, суроо бериптир. Сайкал эже чоң рахмат. Бул кеңештерди алдым. Менин суроом, бир эле учурда эки бизнести алып кетсе болобу деп. Бир эле учурда эки бизнести алып кетсе болобу деген, Ооба. Болот. Анткени, мисалы, мен деле азыркы учурда эки тармакты алып кетип атам. Биринчиси Академия Роста, экинчиси биз франчайз. Академия Роста бул кичинекей балдарга билим берүү тармагы. Биз франчайз болсо бул бизнесмендерге консультация берүү кызматы. Эки совсем башка тармак. Болот алып кетсе, бир гана ошол биринчи бизнесиңизге башкаруу органын коюп коюшуңар керек. Системаны жакшылап коюш керек, аларга жанакы нотаны жазып бериш керек да. Нота деген эмне? Бул музыканттар нотаны карап алып эле музыканы ойной беришет, туурабы? Ошол сыяктуу эле силер баардык нотаны жазып беришиңер керек. Баягы сөз түрүндө айтпай, аларга баардыгын жазып бересиңер. Жазында эмне кыласың, күзүндө, кышында, жайында эмне менен иш алек болосуң деп өзүңөрдүн командаңарга берип коесуңар стратегияны, планды бир жылга баягы алдын ала. Андан тышкары күнүмдүк, эртең менен эмне кыласың, күндүз, кечинде эмне кыласың. Анан понедельник, вторник, среда, четверг деген сыяктуу баардык күндөрүн жазып туруп, ошол руководствону мындай китепчени берип коесуңар. И все, экинчи бизнесиңерге кете бересиңер. Бул жактан болсо берип коюп эле кете берген дагы эмес, жума сайын келип эме кылып турасыңар. Отчет жума сайын өзүңөр собрание өткөрүп турасыңар. Бир жылда бир эле жолу өттүм собрание деген, значит, болбойт. Ар жумада бир жолу турабы? Ар жумада минимум бир жолу. Все, түшүнүктүү. Акыркы суроо менен бүтүрөлү. Бул жерде Бактыбек суроо бар экен, ошо менен бүгүнкү чогулушту бүтүрөлү. Assalamu alaikum баарыңыздарга. Биринчиден баарыңыздарга рахмат, ушундай мемелерди уюштурган үчүн. Сайкал эже да, рахмат. Менин суроом ишчилерге да, өзүңө да пайдалуу болгон, биринчи суроом ушул ишчилерге да, өзүңө да пайдалуу болгон бизнес кантип ачуу керек? Ишчилерге дагы жакшы айлык эме кыла турган, жана өзүңө да жакшы пайда кыла турган. Анан экинчиси, кыска убакыттын ичинде же болбосо көп убакыттын ичинде болсо да
көп иш орундарын кантип түзүү керек? Ошол. Мен туура түшүнсөм, биринчи сурооңуз бизнес нишаны кантип туура тандаш керек, бизнес идеяны кантип туура тандаш керек, ошол сизге дагы башкаларга дагы пайдалуу болот үчүн, ийгиликтүү бизнес болуш үчүн кантип бизнести тандаш керек. Экинчиси болсо ошол бизнести кантип көбүрөөк кишиге орун түзүшкө, жумуш орун түзүш үчүн кантип масштабировать этиш керек деген. Туура түшүндүмбү, Нурмухамед? Ооба, туура түшүндүңүз. Ниша жөнүндө мен айтып кетейин. Белки биринчи сабак болот, уже 3 күндөн кийин ал жерде выбор ниши деген бул өзү ошо тармакты тандоо боюнча сабак болот. Сайкал, сиз өзүңүз мындай оюңузду айтып кетсеңиз болот. Кыскача кылып. Менин оюм боюнча биринчиден бул өсүп жаткан рынокто ачсаңар бизнес жакшы болот, растущий рынокто. Экинчиден, эгер баягы массалык түрдө колдонула турган продукты болсо же услуга болсо, бул дагы жакшы деп ойлойм. Продукты массового потребления деп коет, ал дагы жакшы болуш керек деп ойлойм. Анан конкуренттердин наличиеси ошол нишада канча конкурент бар, канча жок, жаңы нишабы же толуп калган нишабы, аны дагы караш керек. Анан кийин өзүңөрдүн жеке мүмкүнчүлүктөрүңөр, өзүңөрдүн таланттарыңар жана жөндөмүңөрүңөр менен туура келген нишаны тандаш керек. Кыскача ушундай деп ойлойм. Анан кийин кантип масштабировать этиш керек деп атасыз бизнести. Бизнести масштабировать эткендин түрлөрү бар. Биринчиси өзүңөрдүн филиалдарыңарды көп жерге ачкан. Экинчиси дилерлер аркылуу өзүңөрдүн продуктуңарды көп жака тараткан, дилерство аркылуу. Үчүнчүсү өнөктөш менен куруп алып туруп, анан партнерство менен башка жака 50/50 кыласыңарбы же 70/30 кылып кандайдыр бир иштесе болот. Төртүнчүсү жана эң эффективдүүсү бул франчайзинг деп ойлойм. Мен өзүм франшиза боюнча адисмин жана франшизаны популяризация кылып иштеп келе жатабыз. Бул эң эффективдүү, эң ылдам жана эң жакшы метод ошол бизнести масштабирование кылган боюнча. Жана чет өлкөгө өзүңөрдүн бизнесиңерди чыгаруу боюнча дагы бул эң жакшы ыкма. Анда мен айткан болчу, ошо Бактыбектин суроосу эң акыркы болгон. Сурооңуздар бар болсо, мына Сайкал номерлерди таштап кетти. Кыскача таркалуу суроону кийин берсеңиз болот деп ойлойм. Туурабы, Сайкал? Же кандай? Туура, мен бул жерге өзүмдүн кесиптешимдин телефонун таштап койдум. Лично жардамчымдын телефону. Бардык суроолор боюнча кайрылсаңар болот. Бардык өзгөчө франчайзинговый форум боюнча кайрылсаңар болот. Жазсаңар болот. Ар дайым жооп бергенге даярмын. Анда сизге чоң рахмат, Сайкал. Азыр мына акыркы сөздү Элжарга бермекчимин. Чоң рахмат дагы бир жолу, Сайкал, Нурмухамед. Урматтуу катышуучулар, мен өзүм ПИК борборунун тарабынан дагы айтып өтөм, сиздерге ушундай вебинарлар дайыма биз тараптан уюштуруп берилет. Ал эми дагы кошумча маалымат барыбыз жөнүндө керек болсо, анда биздин веб-сайтыбызга кириңиздер, pik.kg. Чоң рахмат, Нурмухамед. Баарыңыздарга чоң рахмат. Катышкан үчүн, суроолоруңуз үчүн Сайкалга өзгөчө чоң рахмат. Бул ушундай аябай баалуу маалыматты сиздерге тартып берди. Убактыңыз бөлгөн үчүн рахмат. Сизге ийгилик. Сайкал, иштериңизге, биз франчайзга, Академия Ростого ийгилик. 5 өлкөдө эмес, 6 өлкөдө ачыңыздар, 7-10 өлкөдө сиздин ийгилигиңизге биз ишенебиз. Сиздерге рахмат. Жашкалыңыздар. Рахмат, жашаңыздар.